Кыргызстанда 19-21 ноябрда абанын температурасы keskin төмөндөчү, өрөөнүндө түнкүсүн -10, -15, түндүгүндө -12, -17, ал эми күндүзү -2, -7 градуска чейин. Талас өрөөнүндө түнкүсүн -14, -19 градуска чейин, күндүзү -4, -9. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө түнкүсүн -6, -11, күндүзү -5 градуска чейин. Ал эми тоо этектеринде түнкүсүн -8, -13, күндүзү -1, -6 градуска чейин төмөндөйт. Ысык көл облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -3, -8, чыгышында -6, -11 градус суук. Ал эми күндүзү -2 сууктан +3 градуска чейин жылуулукка чейин өзгөрүлөт. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында түнкүсүн -11, -16, күндүзү -1, -6. Ал эми тоолуу райондордо түнкүсүн -13, -18, күндүзү -5, -10 градуска чейин. Ал эми нарында бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -24, -29 градуска чейин, күндүзү -14, -19 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Мындай турукса аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Тиешелүү маалымат тийиштүү министрлик ведомстволорго, жергиликтүү бийлик органдарына жеткирилген.